Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah vahdah vessalatu vesselamu ala men nabiyye ba'da. Birinciden bardıq maqtalar bizдің ulu жаратушыбыз Аллах Таала болсын. Жана Аллахтың салам салаваты біздің сүйікті пайғамбарыбыз, жана біздің жолбасшыбыз болған Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам болсын. Аллах Таалам барлығыңыздарға Аллах Таалам саламы, жана салават болсын. Аллахым ушул ыйык жерде жүрүп аткарып жаткан ибадаттарыбызды, окуган намаздарыбызды, берген садакаларыбызды, кылган ихсандарыбыздын бардыгын Аллахым кабыл кылган болсун иншалла. Бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыз шүкүр жөнүндө болмокчу. Жоксо бизге шүкүр кылуу. Буну кандай кылабыз? Чындыгында биз бул шүкүр деген нерсе бул исламдагы эң чоң бир орду аябай чоң болгон бир нерсе. Шүкүр чындыгында бул нематтын азим, өтө чоң бир немат. Биз өзүбүздүн жашообузга бир көз сала турган болсок, биз канчалык деңгээлде Аллах Таалага шүкүр кылып атабыз. Ошол жөнүндө бир аз сабак өтөбүз иншалла. Шүкүр деген эмне? Шүкүр бул Аллах Тааланын берген нематтарына шүкүр кылуу. Немат дегенде Аллах Таала ыйык Куранда мындай деп айтат: "Ин тауду нематаллаха лан тухсуха." Эгер силерге Аллах Таала берген нематтын бардыгын эсептей турган болсоңор, анда анын эсебине жетпейсиңер дейт. Чындыгында бизге Аллах Таала бербеген нерселерди карай турган болсок, жок нерсени карай турган болсок, аны ушул өзүбүздүн колубуздагы манжаларыбыз менен деле эсептеп бүтүп коюшубуз мүмкүн да. А бирок берген нерселерди санай турган болсок, анын түгүнө эч качан жетпейбиз. Аллах Таала бизге ден соолукту берди. Бизге кол берди, бут берди, көз берди, сүйлөй турган ооз берди. Кээ бир адамдардын көзү бар, бирок көрбөйт. Кээ бир адамдардын колу бар, бирок ошол кол иштебейт. Кээ бир адамдардын буту бар, бирок ошол буту баспайт. Аллахым бизге ушундай чоң мүмкүнчүлүктү берди. Эми биз ошол берген мүмкүнчүлүктөрдү эмне кылабыз дей турган болсок, ошол берген мүмкүнчүлүктөргө Аллах Таалага шүкүр айтабыз. Аллах Таала да бир өзүнүн Курандарында мындай: "Ла ин шаккартум ла азиданнакум." Эгер силер шүкүр кылсаңар, мен силердин ошо шүкүр кылганыңарга көбөйтүп берем. Шүкүр кылганыңардын жараша соопторун көбөйтүп берем деп айтат. Бул жерде соопко да байланыштуу болот, жана рызкыга да байланыштуу болот, жана ден соолукка да байланыштуу болот бул аятта. Бул аятты карай турган болсок, эгер бизге Аллах Таала бир нематын көбөйтүп бере турган болсо, рызкы нематын көбөйтүп бере турган болсо, биз ошону шүкүр кыла турган болсок, Аллахым сөз түрдө аны зияда кылып көбөйтүп берет иншалла. Ушул жерде бир айтып кете турган нерсе, бир алымдардын бир китебинде эскерип кетет. Бир адам дейт, эки колу тең жок болгон экен. Ал өзүнө намаз окуу, ибадат кылуу үчүн жанына сөзсүз бир жардамчы алып жүргөн дейт. А бир күнү дейт, ошол жардамчысы жок, ушу даарат намаз кылганга, же болбосо бир даарат алыш үчүн ушул даарат өтөй турган бир жерге келет. Келсе жана жардамчысы жок, бир ары тарапта турган бир киши турган экен, аны чакырат экен да: "Мени дааратканага киргизип койчу" деп суранат. Ал адам келип дааратканага киргизет. Киргизген айтат: "Мен колум жок, эми кийимди чеч" дейт. Кийим чечип берет. Бир аздан кийин дагы келип чакырат экен. Чакырып туруп келип: "Мен эми колум жок, мен ушул даарат алган жеримди жуушум керек. Жууя албайм, ошону жууп бер" дейт экен. Ошондо жанагы киши чыгып жууп берет. Будан мен айта турган нерсем, Аллах Таала бизге кол берди. Бирок ошол колдун нематын биз канчалык деңгээлде сезип атабыз. Аллах Таала бизге бут берди. Ошол буттун нематын биз канчалык деңгээлде сезип атабыз. Аллах Таала бизге сүйлөй турган ооз берди. Ошол сүйлөй турган ооздун канчалык деңгээлде сезип атабыз. Өзү
биз шүкүр кылган нерсени тил менен айтып, жүрөк менен тастыктап, жана дене менен аткарышыбыз керек. Мисалы биздин ибадаттарды ала турган болсок, сөзсүз ибадаттардын бардыгында Аллах Таалага мактоо айтып, шүгүр айтып баштайбыз. А бүтүргөндө дагы Аллах Тааладан биз ошол неаматты берген неаматына жардам суроо үчүн, же ошол берген неаматын бизге туура түшүндүрүү үчүн дагы намаздан кийин же башка ибадаттардан кийин сөзсүз түрдө кайратыны Аллах Тааладан жалбарып ошого жардам сурайбыз. Бул айта турган нерсе шүгүр кылуу, бул тил менен айта турган нерсе. Тил биздин өзүбүздүн кыргыздардын табиятына же болбосо мусулмандардын табиятына сиңип кала турган нерсе. Учурашсак дагы эмне дейбиз? Кандайсың? Жакшысыңбы дей турган болсо, альхамдулилля, Кудайга шүгүр. Баарыбыз ооруп жатсак дагы Кудайга шүгүр деп айтабыз баарыбыз. Бул ошол илгерки исламдан калып кеткен нерсе. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн бир күнүндө Умардын баласы Абдуллага келет дагы эрте менен бар Абдулладан сурайт: "Я Абдулла, кайфа асбахта?" Абдулла, сен кандай таң аттырдың деп сураганда, Абдулла: "Альхамдулилля." Абдулла айтат: "Аллаха мактоолор болсун. Шүгүр, сиз кандай таң аттырсаңыз, мен да ошондой таң аттырдым" деп сурайт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абдуллага айтат: "Мен сенен башка эч нерсени укканы келген жокмун. Мен бир гана сенин уга турган сөзүм, ушул сөздү гана уккум келген" деген. Аллах Таала шүгүр, жакшы таң аттырдым деп гана айткан сөзүңдү укканы гана келип сага салам берип жатам деп айткан. Ошол Умардын атасы, то есть Абдулланын атасы Умар радиаллаху анху, бул дагы өзү базарга барып, базардагы иштеген адамдар менен саламдашканда бир максат менен эле барчу экен. Ошол адамдардан барып, мен жөн эле бир шүгүр, альхамдулилля, Аллаха шүгүр деп айта турган сөз эле угуш үчүн мен базарга барып салам берип кайра кайтып келет элем деп айткан экен. Бул шүгүрдү биз чындыгында кээ бир учурларда сезип, кээ бир учурларда көп сезбей калышыбыз мүмкүн болот. Мисалы, өзүбүздүн эле жашообузду ала турган болсок, кээ бир адамдар бул умра кылыш үчүн кээ бир адамдарга бизден бул 70-чи жылдары же болсо будан бир 20 жыл, 30 жыл аралыкта эле карай турган болсок, кээ бир адамдарга бул арман болуп өтүп кеткен. Кабага барса экен, же болсо Кабага ата-энемди апарсам экен деп арман болуп өтүп кеткен. А бирок азыр биздин убакка келгенде бул нерсе ушундай бир Аллахтын неаматы жаап турган нерсе. Биз ошо неаматты күфүрлүк кылбай, ошол аяттын эле аягында не дейт? Лаин каффартум инна азаби лашадид дейт. Эгер силер ошол неаматка күфүрлүк кыла турган болсоңор, анда менин азабым катуу деп атат Аллах Таала. Биз ушундай Аллах Таала берген неаматка шүгүр кылышыбыз керек. Бундай неаматты биздин аталарыбыз көрбөй кетти. Керек болсо бундай неаматты биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да бир дордо көрбөй кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ушу тасталган хадистер келет. Пайгамбар саллаллаху керек болсо ушул ак нанды тое жеп кеткенбиз дейт. Биз субханалла азыр не деген нерсени жеп атабыз? Кээ бир учурларда биз алдыбызга койгон тамактын көбүнөн эмнени жешибизден башыбыз айланат. А пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне кылды? Ошол жөн эле ак нанды жебей кетти. Бир күндөрдүн бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебиздин жанына келет дагы. Ушул жерде жаткан ушакты мындай кол менен тийгизсе жабышат го, кол менен тийгизип туруп алып жейт дагы. Айша энебизге айтты: "Я Айша, чындыгында дейт, бул неаматты биз сезбесек дейт, бул неамат качып кетет дейт. А качып кеткенден кийин ал келбейт деп айткан экен. Бул неамат, ушул бизге келген неаматты дагы качырбайлы иншалла. Бул жакта бул умра эле боло турган болсо, дин жагынан ала турган боло турган болсок, биздин ушул кошуналаш эле мамлекеттерге караганда азыр альхамдулилля биздин абалыбыз өтө жакшы. Буга дагы биз көптөгөн шүгүрлөрдү кылышыбыз керек. Ар бир мечиттерде азан. А кээ бир биздин биздин дуалдаш эле болгон мамлекеттерде азан жок. Же боло турган болсо, же ала турган боло турган болсок, медреселер жакшы иштебейт. А бизде ушунчалык кенен медресе иштейт. Альхамдулилля, азан ар бир убакта азаныбыз болот. Кааласак каалаган мечитке барып намаз окуганга биздин убактыбыз болот. Бул неаматтарга дагы сөз түрдө шүгүр кылышыбыз керек. Эгер бул неаматтарды биз качыра турган болсок,
бул нематтар дагы кайтып келбей калышы толук мүмкүн. Бул биздин ушул Кыргызстанда абалына ала турган болсок, мына жакынкы эле жылдарда адамдар жума намазын окуш үчүн ушу кошуналаш болгон мамлекеттерге өтүп, жума намазды окуп кайтып келишкен. А мектептерге бара турган болсок, мектептерде именно ушул Аллахтын жолунда сүйлөй турган эч ким жок болгон. Азыр бизде ушундай немат келди. Эгер биз ушул нематтардын баардыгын кабыл кылып, ушул нематтардын баарына шүгүр айтпасак, бул нематтар биздин колубуздан яфири сөзсүз түрдө кетип калышы толук мүмкүн. Эми бул нематтарды тил менен айтып, дене менен тастыктайбыз деди. Буну кандай кылып тастыктайбыз? Жана тил менен кандай кылып айтабыз? Аллах Таала бизге ден соолук берди. Ден соолукка сөзсүз түрдө шүгүр айтыш керек. Альхамдулилlah. Намаздарды турабыз. Альхамдулиллахи роббил аламин. Аллах Таалага мактуулар болсун, шүгүрлөр болсун. Сөзсүз түрдө намаздардан кийин бул Фатиха сүрөсүн окуйбуз. Андан кийин мактууларды айтабыз. Жана Аллах Тааладан ушул адашып кетпей тургандын жолун сурайбыз. Ихтина сиротал мустаким. Жана дене менен кыла турган нерселер бул ошол эле намаз. А биздин ошол дене менен кыла турган мүмкүнчүлүктү алып кое турган болсо, биз дене менен дагы шүгүрлөрдү кыла албай калышыбыз мүмкүн. Жана ошол кылган нерсенин баардыгын жүрөк менен сөзсүз түрдө тастыкташыбыз керек болот иншалла. Дагы бизди Аллах Таала адам кылып жаратып койгонуна да шүгүр кылышыбыз керек. Эгер бизди башка нерсе кылып жаратып кое турган болгондо дагы Аллах Тааланын кудурети жетмек. Бирок бизни Аллах Таала жаратылышта ушул адам кылып жаратып койгонуна да шүгүр кылышыбыз керек. Жана анын катарында бизди ушундай мусулман кылып жаратып койгонуна дагы толук түрдө шүгүр кылышыбыз керек. Буну айта турган нерсе, кыямат болгон кезде бардык жан жаныбарлар булар сурагын алгандан кийин алар топурак болуп кетет. А адам өзүнүн амалына жараша же жаннатка, же тозокко барат. Ошондо кафырлар, жосо тозокко кетишүүлөр, жаныбарлардын баардыгын көрүп топуракка айланып кеткенде эмне дейт? Я лайтани, эй мени Кудай урсун. Жобосо мен гана ушундай топурак болуп кетсемчи деп өкүнүп калган учур болот экен. Биз дагы субханалла азыр Аллахтын берген нематына күфүр кылбай, ошол нерсени толук кабыл алып, эртең кыяматта барганда дагы өкүнүп калбашыбыз керек иншалла. Субханаллахи ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк иншалла. Алганыңыздан берсек толуктап берсин иншалла. Египетте чогуу окуганбыз. Немеден Ал-Азхар университетиндечи. Ушул темага улай Египетте Абдулла ибн Бани Ни'ма деген алым бар да. Бул кишинин аябай сабактары аябай күч. Негизи эле сабагынан караганда өзүнүн жүрүшү бизге үлгү да. Ал киши ушунчалык эме кылат, катуу сабактарды өтөт. Ар бир сабагында бирден өзүнчө үлгү бар. Бирок ал киши биз сыяктуу дене мүчөсү толук эмес. Ал кишинин эки колу дагы, эки буту дагы жок. Жон гана сабагын бир нерсеге жөлөп отургузуп коет, ошон менен сабак өтөт. Жаштыгын ушундай төрөлгөн экен. Жаштыгын текке кетирбестен мен майып жаралып калдым, кемтиктүү жаралып калдым дебестен илим окуп, анан окугандан кийин калган өмүрүн жөн кетирбестен ибадат кылып берет. Бирок күндөрдүн биринде бир сабагын угуп калдык. Мынтип сабак өтөт да. Эгерде силерден бир күн даратканага бара албай калсаңар не болот? Ичиңерден нажасы чыкпай калса, кыжалат болосуздар. 2 күн чыкпай калса не болот десе? 2 күн чыкпай калса уже айран ичиш керек, суюктук ичиш керек, же дары ичиш керек, кыжалат. 3 күн, 4 күн, 5 күн чыкпай калса не болот? Уже больницага барыш керек. Айтат, менин ал ушундай оору менен жашайт экен, колу пут эмес, башка ички органдарда ооругандан 5 күн, 6 күн ичинде топтолот дейт. Нажасат. Ошол нажастардын бардыгын
мени төрөгөн энем ушуну кайра тартып чыгарат дейт баягындайчы. Ошол нерсеге чыдайсыз. Канем дейт ошол маалда дейт да. Колум болгондо ушул апамды кучактасам деп ушинтип баягындай көз жаш төгүп айтат да. Аллах Таала ал кишиге ушундай нерсе берип койгон экен. Сабак берүү менен бирге ушул нерсенин да кадырын жетет. Бизге айтайын деген нерсе кандай болот? Ал сабагында айтып атат, кане эми мага кол бергенде ата-энемди кучактасам дегенде ошол сабактын арасында ошол аялдар эркектерге сабак атат да. Бир аял туруп, Ибн Бани Ни'ма, менин баласы, Бани Ни'манын баласы, сен кыжалат болбогун. Менин дагы балдарым бар, 5-6 балам бар. Алардын колу бар, буту бар, бирок жүрөгү жок алардынчы. Алар келип кучактай албаталар депчи. Сен колуң менен кучактай албасаң дагы жүрөгүң менен сезип турасың, ошол нерсе жетиштүү депчи. Чынында бул адамдарды көрүп бир эле нерсе сабак алынат. Шүгүр деген нерсечи. Кудайга шүгүр, бизде бардык мүмкүнчүлүк бар. Иннал инсана лакануд ва инна аля залика лашахид. Чындыгында адам шүгүрсүз болот. Аллах Таала Куранда баяндап айтат. Иннал инсана лакануд. Канут дегени бир жакшылыкты кылат, бирөө унутуп коет. Мейли адам адамдан кылган жакшылыкты унутуп койсо мейли. Роббиси кылган жакшылыкты да унутуп коет. Өзүм жеттим деген. Ва инна аля залика ла шахид дейт Аллах Таала. Жана ошол нерсеге өзү күбө. Чындыгында өзүбүз күбөбүз ушул нерсегечи. Жараткан Аллах Тааланын неаматын сезбейбиз. Унута түшөбүз да. Куду баягы өзүбүз кылып жеттик дегендей элечи. Бул шүгүр деген бул ыймандын бир бөлүкү. Буну аткаруу адамды жалаң гана бактылыкка апарат. Тагыраак айтканда, шүгүр деген сөз бизче кыргызча мындай айтканда ыраазылык деп айтсак да болот. Аллах Тааланын берген неаматтарына ыраазы болуп коюш бул ыраазылыкка себеп болот. Ким Аллахтан ыраазы болсо, Аллах да андан ыраазы болот. Буга далил радияллаху анхум ва раду ан деген аят бар да. Сахабалар тууралуу келген. Сахабалар Аллахтан ыраазы болушкан, Аллах да алардан ыраазы болду. Биз ошон үчүн сахабалардын аты эскерилгенде радияллаху анху деп айтабыз. Аллах алардан ыраазы болсун деп айтабыз. Аллах Таала кабарлаган, ыраазы болду депчи. Биз ошол дуаны кайтабыз. Эмнеге ыраазы болгон дегенде, сахабалар кандай гана абал болбосун ыраазы боло берген. Ийгилик жеткенде дагы ыраазы болгон, кыйынчылык жеткенде дагы ыраазы болгон. Муну ошондуктан алар ыраазылыкка себеп болгон. Сахабалар жалаң гана кыйынчылыкта болгон эмес. Мисалы, бир сахабанын атын айта турмусак, Амир ибн Ас. Амир ибн Ас радияллаху анху билесиздер, исламга исламга кире элек болгон. Бал Хабашстанга кеткен көпчүлүк мусулмандарды кайтарып келүүгө мушриктердин буйругун аткарып барып жүргөн. Кийин Мекке фатых болушта алдын Халид ибн Валид экөө исламга киришкен. Бул адам айтат: мен өмүрүнүн акырында ушундай өлүм төшөгүндө жатканда ушул нерсеге кыжат болуп атат. Биз өмүрүмдү 3 бөлүккө бөлө алам депчи. 3 бөлүккө кандай бөлүп атат? Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болуп келгенден кийин дагы биз ширкте, ыйманга кирбей, жахилияда ва динсиздикте жашаган бөлүгүмө элестетемин. Пайгамбарыбыз акыйкатка чакырып жүрөт, биз ошол акыйкатка тосуучулардын катарында турдук. Бул бөлүктө өтүп кеткенимен аябай коркот болчумун депчи. Азыр элестетсем, аркага илгерки мен өмүрүм эстем. Ушул бөлүктө өтүп кеткен болсом, куду тозокко түшөт элем, аябай корком депчи. Андан кийин экинчи бөлүктөр болду. Биз иманга келтирдик. Тез арада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнө жакын алды. Бизге аябай оор тапшырмаларды дагы берди. Башкаларга бербеген өзгөчөлүктөр бизге берип атты. Амир ибн Ас Мисирди, биз окуп келген Египетти ачкан киши ушул болгон. Египетке тагыраак айтканда исламды алып келген адам ушул болгон. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында жүрдүк. Бул убакыт экинчи бөлүгүм дейт. Мен үчүн эң бактылуулук убакыт болду. Себеби бул убакытты өтүп кеткен болсом, анда бейишке кире турган орун бар эле дейт. Мен тарайтын ушул убакытты өтсөм, демек бейиш болот элем депчи. Бирок тилекке каршы адам өзү каалаган убакытта өлө албайт да, каалаган убакытта жашай албайт. Бул Аллах Тааланын колундагы нерсе. Буга далил Амир ибн Астын шериги Халид ибн Валид. Тарыхта көп окусаңыз керек. Буну Сайфулла деген ат менен баян кылган, Аллахтын кылычы депчи. Бул кандай гана казатка чыкмасын, дайым жеңип келген. Бул жеңгендерден бир эле үлгүсүн ала турган болсок, Румдан
Рум деген азыркы күндө эң чоң империя болуп турат го, мисалы азыр Россия, Америка болуп тургандай эле, Рум мусулмандарды жок кылыш үчүн 100 000 аскер менен келгенде, Халид ибн Валид 3 000 аскер менен кубалаган аларды. Элестетип болбойт да нерсени. 3 000 менен кубалаган. Тарайт алар качкан. Качкандан кийин кайра Халид ибн Валид болду, буяка жетишти. Булар зато биз аларды кубалап койдук деп бери кайткан. Бирок эмеге жеткенде, Мадинага жеткенде Мадина эле айткан, силер качып келдиңер деген да. Дегенде пайгамбар айткан, жок, качып келген эмес, булар жеңип келди деген да. Акыркы каны калганга чейин бүткүл мүмкүнчүлүктөр колго алган мындай. Палапатыр эмес, бул ушунчалык эменин бир нерсенин бир тактикасын билет болчу. Ошолордун жүрөгүнө коркуу сала алды, кубалай алды. Ар бир адамга 10 эседен эмес, 30 эседен көп сандууларды ошентип кубалаган. Бирок Халид ибн Валиддин дүйнөдөн көз жумуп атканда айткан, мен өмүрүм өлүмдөн корккон эмесмин депчи. Биз өлсөк шахид болобуз. Жеңсек ийгилик болот, жеңиш болот деп ушул пайгамбарыбыздын буйруктарынын баарын аткарып жүргөнмүн. Бирок негизги менин максатым Аллах жолунда өлүп кетсем деген ой болчу депчи. Бирок ушундай төшөктө жатып өтүп кеттим депчи. Денесинде шырам болбогон нерсеси калган эмес. Бул тагдыр нерсе. Канчалаган оор казаттардын арасында жүрдү, канчалаган оор ташымада жүрдү, бирок акыр аягында төшөктө өтүп кетти. Бул Аллах Тааланын берген өмүрү. Амр ибн Ас да ошону айтып атат. Мен пайгамбарыбыздын жанында жүргөндө, пайгамбарыбыздын буйругун аткарып жүргөн убакытта, бул убакыт өткөн болсом дагы мен ийгиликте жүрөт болчумун деп. Бир өмүрүнүн акырын айткан сөз да. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн көз жумду. Халиф болуп Абу Бакр Сыддык келди. Андан кийин Умар радыйаллаху келгенде Умар радыйаллаху артыкчылыгы бүткүл сахабалардын баарын топтоп алышкан. Топтоп, силер мага жардам бересиңер. Мына ар ким өз билмей жок, силер пайгамбарыбыздын сабагын алган адамдар менин жанымда жүрбөсүңөр болот деп катуу тапшырма менен алып жүргөн дагы ар жерлерге мындай башчы кылып жөнөткөн. Бир жерлерге губернатор кылып, бир жерге амир кылып жөнөтүп турган. Ушул убакыттарда бизге колубузга жоопкерчилик келди дейт. Бир чоң бир шаарларды башкарып калдык. Ушул убакыттардан корком дейт. Мисалы бир жерлерде туура эмес иштерди кылып, зулум көрсөтүп койдумбу, билип билбей бир ката иштер кылып койдумбу? Азыр эми ушул жоопкерчиликтин астында дүйнөдөн көз жумуп атам. Аллах Таала мага кандай нерсе даярдады экен депчи. Аллах кечирип, пайгамбарыбыздын жанында жүргөндө кечирим болду. Бирок андан кийин бир катачылыктар кетире албадым деп кыжалачылык болгон. Бул сахабалар бардык доорду көрүшкөн. Ийгилик доору да көргөн. Биздин көз караш менен караганда ийгилик доор. Мисалы бизде бийликке келип турсаң, байлык молкөлчүк болуп турса, бизде ийгилик да мисалы тура. Бирок муну булар ийгилик деп эсептешкен эмес да. Булар жоопкерчилик деп эсептешкен. Наоборот, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанында жүргөндө, ачкачылыкта, коркунучта жүргөндө, кайсы күнү перстер менен, фарстар менен Рум бизди бастырып жок кылып салат экен деген коркунучта жашаган күндү булар бактылуу деп эсептешкен. Анткени неге булар бактылуу деп эсептешкен? Булар дайым Аллахка байлана алган, шүгүр кыла алган да. Аллахтын бербеген нерселерине караганда берген нерсесин көбүрөөк эсептешкен. Жана Шейх Мурзал айткандай, "Ин таудду не'маталлахи ла тухсуха" деген аятты окуду. Аллах Тааланын не'маттарын эсептесеңер, анын эсебине жете албайсыңар деген. Ушул Аллах Тааланын берген не'маттары менен эле алек болушкан. Жогун эсептеген эмес аларчы. Бизде кандай болуп калды? Бизде өлчөө тетир да. Жок деп эсептейбиз. Аны дагы айтты го Мурзал Шейх. Жок деп эсептесек, манжалар менен эсептеп коебуз. Мынам жок, бул жок, тиги жок, ул жок. Болду. Онго жетпей калат жок нерсебизчи. Калган баардыгы бирок бар нерсени эсептей турган болмосок, барына эсебин жете албайбыз. Жок деген адам бизде сөз бар го. Кедейди көчкөндө көр депчи. Ушу эч баласы жок ушу бечараны бир көчүп көрсүн, нелери бар экендигин да. Балта, кычкач, араба, күрөк, жанагындай кышкы кийим, жазгы кийим, жайкы кийим, бүт нерсеси бар да. Эгер дагыям мындай элестете албасаңыздар, подвалыңыздарга түшүп көрүңүздөр же тамга чыгып көрүңүздөр. Нелер гана бар да. Бүт иштелбей жаткан нерсенин бардыгы бар ал жерден. Пайгамбарыбыз айткан: бир төшөк бул өзүң үчүн, бир төшөк конок үчүн болуп запас кыла алсаң болот. Үчүнчүсү ли шайтан деген да. Биз көбүнчө нерсени запаска көп алабыз, ысрафкачы. Мейли ошондо ысраф дейбизби, мейли ысраф болсо дагы запаста турат экен десек, ысраф кылып дагы нааразыбыз аркасынанчы. Биздин кылып аткан Кыргызстанда болуп аткан тойлорду көргөн болсок, же болбосо бир жеген аш тойлорду көргөн болсок,
негизи аябай көп, бирок ошондой ham жетпейт да. Биздин экономикабыз начар, кыйналдык деген ойм. Алхамдулилла, Кыргызстан ушундай эл, жер бейиш деп койсок да болот. Биз эгерде шүгүр кылбасак, Аллах Таала буну да кылып койт. Ла ин шакартум ла язиданнакум. Эгер шүгүр кылсаңар, Аллах Таала көбөйтүп берем деген ал. Көбөйтүп берет. Биз шүгүр кылайлы. Кыргызстанда элибиз тынч болсун, мамлекетибиз дагы деле тынч болсун. Эмне кылам десең, жалкоо меселе болсоң, бардык ишти кылып кетсең болот. Жөнөкөй өзүгө тиешелүү нерсени айтайлыбы? Умра маселеси. Биз умрага дайым адам алып келебиз. Кошуна мамлекетибиз Өзбекстанда умрага барыш үчүн ажылыкка баргандай жазыласың. Бизде бирөө умрага барам десе, бир зунагыла кетирип койсо, эртеси биз чалабыз да, мисалчы. Не болдуңуз, чечилдиңизби депчи. Одан топяна дейді. Ушул сөздү биз Өзбекстандагы умрага ташып жүргөн адамдар менен немеге умрага келгендер менен сүйлөшсөк, чындап эле ушундай бей депчи. Биз мындай бирөөгө барам десе, эмне болдуңуз деп чалабыз десек, жомок ол үчүнчү. Бизде Кудайга шүгүр, ал кандай нерсе болуп атат? Бул сабак иретинде айтып атабыз да. Бир өлкөнү жаманда, бир өлкөнү макташ маанилүү эмес. Биз Кыргызстанда мындай. Фирма ачып умра кыласыңбы? Кыла бер. Бизге налогун төп кой да кыла бер. Мындай эркиндик жок да. Кыргызстанда биринчи ачылды октябрда, пандемиядан кийинчи. Келип Саудияга келип фирмалар менен ачып, келишип эмелерди ачылды, беморал ташылтат. Мамлекет эч тыюу салган жери жок. Чек арадан паспортко басып өткөрөт, эмнеге өтүп атасың, каяка өтүп атасың, проблема жок. Фирмаңы ачып, жарыя кылып иштетип атасың, эч бир тыюу жок, мисалчы. Келет ошол налог түшүп атабы, болду все. Ал эми ал кошуна өлкөлөрдө башкача ар бир квотага отурат. Ар бир умрага барган адамдын $300 мамлекетке түшүп туруш керек. Ошон үчүн кымбат. Экинчиси, умрага барыш үчүн имамдан уруксат кагаз алып келишиң керек. Кошуналарыңардан бир 20-30 адамдан уруксат кагаз алышың керек. Дагы жүрүм-турумуң нормальный болуш керек. Мечитке көбүрөөк барган адам болушуң керек. Жашыңчага жетиш керек. Кыскасы толтура. Ошодон кийин бардыгын өткөндөн кийин кезекке коюп койсун, очередке. Анан кезегин күтүшүң керек. Анан кезекке коюш керек, кезек күтөсүн. Бул көпчүлүк неаматтардын арасынан бир эле неамат. Бизде Кудайга шүгүр ушул нерсе. Тыюу жок. Биздин окуучулар шарият илмин окуйт. Ушулар катарында биз да окудук. Кааласаң Египетте оку, кааласаң Иорданияда, кааласаң Саудияда, эч бир тыюу жок. Кыскасы, кайсы жерден билим алып келсең дагы, кайсысын окуп келсең да мамлекетке пайдаң тийсин. Албетте зыяның тиіп аткан болсо, онда дәмәл. Карай турган өзүнүн немелери, органдары бар. Зыяның тиіп атса, онда жөн жүр дейт. Бирок пайдаң тийген нерсеге эшик ачык. Эми бизнес кылайлы десең, кайсы сооданын башын алган болсоң, тыюу жок ал нерседечи. Эми албетте жолун тапкан адамдар болсо да, жолун таппаган адам болсо тыюудай көрүнө бериши мүмкүн. Ал эми мынау көп өлкөлөрдү кыдырып көрүп атабыз го. Бир нерсени ачайын десең, оор. Мисалы, мынау биз жашап аткан эле жерде. Ашканадан кыйналтасыздар, мисалы. Кыргызстанда ар бир көчөдө бирден ашкана бар. Единство салайын десеңиздер, баягындай единство салгыч жерлерде проблема болот. Муну ачыштагы проблема да ошон үчүн. Бир магазин ачыш үчүн бир чоң эле бир нерсени бир $200 000 киргизиш керек да. Ансыз кыйын ал нерсечи. А бизде Кудайга шүгүр. Бардык нерсени ачык кылып койгон. Айтайын деген нерсебиз Аллахтын неаматтарын эстетип коюш. Бул Аллахтын буйруктарынын бири. Фадаккир фа инна зикра танфа'ул му'минин. Эскерткин, эскертүү имандууларга пайда берет деген. Сахабалар ийгиликке жетип турган учурда те илгерки исламдын баш кубагында кыйынчылыктарды бирге эстешкен. Кандай абалдар болгон? Мисалы, Билал радыйаллаху анхунун кыйынчылыктарын эскертет, мисалчы. Мына Меккенин ысыгын көрүп атасыздар. Мына жайкы мезгилге дээрлик кирип калдык. Мындан кийин да ысык болот. Ушул ысыкта кумга азыр жөн тапичкени чечип бассаңыздар путуңуздар күйөт. Ошол кумга кийимин жалаңаштап туруп жаткырган. Атайын пытка иштеткен, исламдан кайтып кетиш үчүн деп. Анын үстүнө ташты бастырган атайын. Ушундай бир оорлор менен кыйнаган. Бирок сахабалар ал-Ахад өтүп кеткен. Хаббаб ибн Арат, бул Умай ибн Халафтын колунда темирчи уста болгон. Тагыраак айтканда кет неме жасайт, бизде бар го, балта, кылыч ушундай жасап бере турган. Исламга киргендиги себептүү алып келип туруп, өзүнүн устаканасындагы чокту бери тартып туруп, чоктун үстүнө жаткырган. Чоктун үстүнө жаткырган, ошол чокто адамдын денесиндеги чыккан май пысылдап аяк чыгып барып, ошол чоктогу күйгөндүгү эстеткен. Бирок ошол доорулар да өтүп кетти да. Биз андай кыйынчылыктарды көрбөдүк. Сөзсүз көрүш керекпи дегенде суроо келиши мүмкүн да.
Алла Таала Куранда айтканда: Алиф лам мим ахасибан наса ютраку ва хум ла юфтанун ва лакад фатанна аллазина мин qablihim. Алиф лам мим деп башталат бул аят. Силер Аллахка иман келтирдик деп кутулуп каласыңарбы? Сыналбайбыз деп ойлойсуңарбы? Биз силерди мурдагыларды дагы сынаганбыз, силерди дагы сынайбыз депчи. Биз ыйманыбыз аркылуу сыналбасак, демек биз дали ыйманыбызга толук түрдө жете элекпиз. Жыргап калбайбыз. Мисалы, көпчүлүктүн оюнда ушундай суроо келет да. Биз мурун исламды таанып, таны элегибизде иштер жүрүшө берет болчу. Кийин исламды таныдык, риба арам экенин билдик дагы, бизнес аркага кетти. Намаз окуп баштадык, чөйрөдөн бөлүнүп калдык. Мисалы, карындаштарыбыз, кыздарыбыз, эжелерибиз, апаларыбыз жолук салындык, туура эмес көз карашка келдик. Бардыгы сын пикир кылып калдык. Биз элче кылып, мисалы, тойду мен шариатка төп кылып кылайлы дедик, туугандардан ажырадык деп көйгөйлөрдү айтат да. Биз исламга кирдик, аягында шайтандын битте ой чыгып келатат да. Нени көрдүк? Жалаң гана зыянды көрдүк депчи. Эч ким исламда бекем болуп туруп жыргап калбайт, туугандар. Ушундай аркага кетет. Буну жообу эмне билесиздерби? Неге мындай болот? Жообу бир эле нерсе, бул сыноо. Бул дүйнө сыноо. Кимде ким Аллахтын буйругуна карап аракеттенсе, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша сыноо келет. Сиздерге Хаббаб ибн Арат сыяктуу келип ким сиздер чокко баспайт. Бирок ушул сыяктуу сыноолор келет. Жада калса, мына Аллахтын коногу болуп келгенде умрага келем дегенде деле ушу сыноолор өткөнсүздөр да. Кээ бир адам койбойсуңарбы, тек койбойсуңарбы, унун көрө мынакка иштеп жүрбөйсүңарбы, мындай көпүрө кылып жүрбөйсүңарбы. Кече жакында бирөөлөр жазып атпайбы? Палан деген ажылга келем деген акчасын көпүрө куруп эле ушул жакшыл. Көпүрөнү 20 жолу курса дагы ажылык моюнда кала берет. 100 жолу элдерге ихсан кылсаң дагы, бирөөлөргө кедейлер карап койсоң дагы умра кылуу деген милдет кала берет, важип деген нерсечи. Адам ар бир нерсе мейли, биринчи жолу умрасын кылып, ажылын кылып бүткөндөн кийин экинчи реттигинде башка жака бөлсө, ал башка маселе алчы. Ошондуктан Аллах Тааланын буйругун карманам деген биздин агаларыбыз, буйругун карманам деген эже карындаштар, эжелер, сиздерге Аллах Тааланын сыноосу бар. Сыналбай калам деп ойлобоңуздар. Сыноо сөзсүз түрдө башта бар. Ал сыноо кандай нерсе? Биз күтпөгөн абалда өзүбүздүн ыйманыбызга жараша болот. Ушул сыноолордо биз бекем кылып өтө берели, сахабалар сыяктуу чыдап, Аллахка шүгүр кылып өтө берели. Иншалла, мунун аркасында ийгилик бар. Сахабаларга кандай ийгилик болгон? Тирүү кезинде Аллах Таала разы болгон. Сиздерден дагы Аллах Таала разы болот. Радиаллаху анхум ва раду анх деген аят бар. Фақад радиаллаху алладина юбайюна тахта шажара деген аят бар. Аллах Таала мына бул дарактын астында пайгамбарыбызга ант бергендерден разы болду дегенде өзгөчө бир аят бар. Меккеге келгенде Мекке мушриктер Осман радиаллаху анхуну элчи кылып пайгамбарыбыз Усман радиаллаху анхуну элчи кылып жөнөткөндө Усманды камап койгон. Белгилүү бир убакытта. Ошол убакытта пайгамбарыбыз айткан: "Ант бергиле, аркага кайтып кетпегиле. Биз Усманды куткарып чыгабыз." Дегенде дарактын астында барды пайгамбар саллаллаху кол берген. Бирок Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген, Усман радиаллаху кайра тирүү чыккан бери жакачы. Мекке мушриктери өз ара келишип алыш үчүн, убакытты кармаш үчүн Усманды кармап турган, бекитипчи. Кийин пайгамбарыбыздын айткан сунушуна кээ бирлерден разы болуп, кээ бирлерден разы болуп, мындай сунуш менен чыккан Сухайл радиаллаху анхуну элчи кылып. Сухайл ал убакытта мушрик болчу. Ошол убакыттагы пайгамбарыбызга ант берген сахабаларга дагы разы болушкан. Бизден дагы разы болушун каалайсыздарбы? Бизден дагы разы болушты каалай турган болсок, демек биз разы болойлу. Биз Аллахка кандай гана абал болсун разы болойлу, Аллах Таала бизден разы болот. Банкрот болсак дагы разы болойлу. Ооруп калсак дагы разы болойлу, курсанчылыкта жүрсөк дагы разы болойлу. Мына ошол убакытта Аллах Таала бизден разы болот. Ыраазылыкка себеп болот. Адам алейхиссалам кайра бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүк алды, ыраазы болгон. Роббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин деген. Роббим, биз өзүбүзгө зулумду кылып койдук. Эгерде сен бизди кечирбесең, анда биз зулум тартуучулардан болуп калабыз. Аллахтын өкүмүнө разы болуп турду. Ошондуктан баарыңыздардан ушу сурана турган нерсе, буйруя турган нерсе, Аллахтан дайым разы болуңуздар, шүгүр кылыңыздар. Шүгүр кылуу деген нерсе алхамдулилля деген сөз менен калбайт. Шүгүр нема сөзсүз Аллах Таалага ибадат кылуу менен болот. Шүгүр деп туруп кечке жата берсе бул шүгүр болбойт. Шүгүр деп шүгүр кылуу, Аллахтын буйруктарын баардыгын толук аткарсаңыздар, ошол чыныгы шүгүр болуп эсептелинет. Ага далил
пайгамбарыбыз буту таман ишип кеткенге чейин тахажжуд намаздарды окуган. Силер азыр таравих намазын окудасыздар го, тахажжуд. Айша радиаллаху анха айткан, Аллах Таала сиз күнөөлөрүн кечирген, эмнеге умунтип өзүңүздү кыйнайсыз дегенде, афа акуна абдан шакура депчи, мен шүгүр кылуучу пенделерден болбоймунбу депчи. Бул шүгүр болуп эсептелет ибадаттын баардыгы. Умрага келдиңиздер, бул шүгүр. Умрада ибадат кылдыңыздар, бул шүгүр. Иншалла Аллах Таала баарыбыздын шүгүр кылуучулар пенделерден калган болсун. Баарыбыздын үй-бүлөбүзгө тынччылык жана берекелерди берсин. Акулу кавлу хаза ва астагфируллах ли ва лакум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сагыбыздын адатына жараша суроолор болсо, суроолордон бериңиздер, болбосо сагыбызды жыйынтыктайбыз иншалла. Ава дуа кылың, суроолор жок болсо. Кезек менен дуа берели, Аллах Таала береке берсин иншалла. اللهم صل على سيدنا محمد وإلى الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ey Rabbim, Allah'ın ibadetlerimizi kabul et, içinde ol, kemşiliklerimizi geçir Allah'ım. Özüne sıyın, özünden yardım sırayla Allah'ım. Şu Sancarбек Oşoğan ilimciler işte Allah kuvvetsin. Sancarбек üstten iki dünyasını versin Allah'ım. İlimle ilim, hilim versin Allah'ım. Жалпы жамаат үстүн ушул иншалла кылып аткан кулчулуктарыбызды кабыл эт кылы Аллахым. Өзүңө сыйынып, өзүнөн жардам сурайлы. Ар бир ахвалга шүгүрлөрдү келтирели Аллахым. Жалпы үммөткө я Аллах дуалга мүмкүнчүлүк бер Аллахым. Бардык пенделердин бардыгы өзүң пенделериң Аллахым. Бардык пенделердин бардыгы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү Аллахым. Эң чоң дуанын өзү иншалла жалпы адам затына жакшылык калаш. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.